Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кесиптештер жана ошондой эле ошол бүгүн ушул IT жолугушуудан маанилүү бир маалымат алабыз деп келген коноктор бүгүн жаңылбасам ушул Эрал Мадишев Аксы жактан болуш керек эле. Мен жеринен жаңылып калбасам, бирок ошол Жалал Абад жактан бир ойгонуу деген проект алып барып, ал жакта ошол жаштарды айтиге кызыктырып окутуп жүргөн бир жигитибиз бар. Ошол жигиттин дагы окуучулары конок катары келип калыптыр. Биз абдан кубанычтабыз. Анан чөйрөдөн, дев курултайдан, анан ошол биздин Акматов IT компанияда окуп жаткан, иштеп жаткан кесиптештер бул жерге чогулуп отурат. Бүгүн болсо бизде конокто Германиядан программист Азамат Токтоконов, full stack developer деп коет, баягы өзүбүздүн тилде. Кыргызча айта турган болсок, ошол программчы. Андан тышкары ошол COVID-19 бери карай өлкөбүзгө кылынып аткан ар кандай долбоорлордун ичинен чөйрө деген бир чоң долбоор бар. Чөйрө долбоорунун алкагында дагы абдан чоң бир иштер жүрүп жатат. Бүгүн негизи кыскасын айтканда ошол Азамат мырзадан пайдалуу маалыматтарды алабыз, чөйрө долбоору менен таанышабыз. Андан тышкары ошол деги эле мындай IT жаатындагы сиздердин суроолор болсо, ошолорго жооп алганга аракет кылабыз. Анда сөз кезегин сизге бере берели, Азамат мырза. Чоң рахмат. Эстен чыгып кетпесе, ошол ойгон деген долбоорго бир жолда барып кеткен болушум керек. Окуучулар чогулуп, менин эсимден чыгып кетпесе, биякта дагы бир мекендешибиз ошол жакта ментор болуп чакырды эле. Эстетип койгула, балким баргам. Акыркы 2 жылда көптөгөн ушундай жолугушууларга барып жүрөм. Кыскасы ошол. Менин атым Азамат, Германияда жашайм. Акыркы 6 жылдан бери, акыркы 15 жылдан бери ITде иш алып барам. Негизи эле мектептен бүткөндө эле ойлонгом да. Бүгүн айтып берип аткам, как раз тиги университеттеги балдарга айылда жашап жүрүп, айылда окуп жүрүп, жана айылдын иштерин жасап жүргөндө эле чарчайт эмессиңби? Бок чыгарып, сугарып, анан картошка айдап, анан ошондой неметкем да, офиске барып иштейм деп кыялданчумун да. Ошон үчүн жакшы окуучумун, мектептен, университеттен жакшы окуучумун. Рас окууну бүтүп атканда компьютер пайда болуп калыптыр. Ошол компьютер көргөндө шап жармаштым да, ошо менен күнү түнү акыркы 15 жылда чогуу келатабыз компьютерлер менен, IT менен. Что IT жактан көп суроолорго жооп бере алам. Бүгүн ошол жакшы суроолорду күтөм, буюрса. Рахмат, Азамат мырза. Анда негизи ошол сөздүн биринчи бөлүк башын эле ошол чөйрөдөн баштай берсек деп турам. Анан биздин катышуучулар ошол IT боюнча суроолорун, биздин өзүбүздүн катышуучулар балким IT жаатында суроолорду бериши мүмкүн. Анан азыр ошол Аксыдан келген конокторубуз ошол балким мотивация тууралуу дагы суроолорду берип атышат. Кандай кылып мотивацияны сактайбыз деген, ошолорго анан экинчи бөлүктө жооп кылсак болот. Жакшы, анда чөйрө жөнүндө айтып берейин бир аз. Ооба. Чөйрө кантип пайда болду, эмне болуп келди? Негизи акыркы 2 жылдан бери иштеп атат, бирок ага чейин аты эле айтып тургандай, ошол бир жакшы чөйрө түзүү максатында жасалып атат да. Кайра эле кайтып келгенде айылдык кездер, анан мектепте Сокулуктан бүткөм, анан Сокулук району илгери Токмок сыяктуу криминальный райондордун бири болчу. Азыр кандай билбейм, бирок ал жакта ушундай жаман чөйрө көбүрөөк да. Анан ошол чөйрөгө менин классташтарым, менин досторум кабылып калып, жашоолору кичине мындай башкача болуп кетти да. Бирок ошол достордун, классташтардын арасында аябай таланттуу спортсмендер, футболисттер, жакшы окуган балдар бар болчу. Электрик балдар бар го, бир электрик физиктер сонун баарын жасап салганчы. Анан ошол жаман чөйрөгө кошулуп кетип эле жашоосу бузулуп кетишти эле көбүнүкүчү. Анан ошондо ойлоп калчумун да, эмне үчүн ушундай жаман чөйрөлөр бар, а жакшы чөйрөлөр жок?
жакшы чөйрөлөр деле болуш керек да деп изилдеп көрсө жакшы чөйрөлөр бар экен, бизде азыраак, бирок чет өлкөдө мисалы Америкада азыр отурбайбызбы, баарыбыз IT'де отуруп сүйлөшүп отурабыз. Бунун баары ошол чөйрөнүн кесепетинен келип чыккан да. Өзүңөр билгендей жана Стив Джобс, Билл Гейтс дегендердин баары эле бай төрөлүп калган жок. Алардын просто ушундай жакшы чөйрөгө туш келип калышкан. Баары изилденип, жакшы нерселерди жасайбыз деп эле чуркап жүрүп, гараждарда отуруп эле жасап кеткен да. Эң негизи келсе жакшы чөйрө пайда болуп калган. Анан мен дагы ошол университетте жүргөндө группалаштарым менен тоже мындай жакшы чөйрөгө туш келип калганда, анан группалаштардын баары компьютерге аябай кызыкчу. Компьютерде иштегиле. Мен да кызыкчумун. Мен аларды мотивировать этчимин, алар мени мотивировать этчи. Анан негизи ошол досторуң менен, дос деген аябай мындай күчтүү эмоционалдык неме да, досуң менен атамдашып, ой тигин жазайлы, буну жазайлы деп чуркап жүрсөң, кандайдыр бир чоң мотивация келет. Анан ошол чөйрөнүн аркасы менен кой там ичпейли, ыймандуу жүрөлү, жакшы окуйлу, жакшы иштейли деп бирибизди түртүп отуруп өскөнбүз да. Анан ошол байкап иштеп жүрдүм. Анан ошол Германияга кетип калганда да бактан байкадым. Германияда немис тилин аябай, немистер баягы согуш убагында бар фашист деп неметип калды элек го. Бирок азыр андай эмес дечи. Бирок ошол эле учурда бул жактан ар кандай жерлерге барып англисче сүйлөсөң айтат, англисче түшүнбөйм, немисче сүйлө, немисче үйрөн деп алар немис тилин көтөрөт да. Биз болсо Бишкекке келип туруп, Бишкектин орусча сүйлөгөн чөйрөсүнө кошулуп туруп, орусча сүйлөп кетебиз да, кыргыз тилин унутуп калабыз да. Анан биринчи орусча кечке жүдөп үйрөнөсүң, уят болбойн, тоодон түшкөн дедирбесин деп, анан кийин эптеп орусча үйрөнүп, анан компьютер үйрөнүп баштайсың, анан материалдар издеп баштайсың. Анан ойлодум, эмне үчүн кыргыз тилинде ушундай жакшы чөйрө жок? Америкада, Европада орусча сүйлөгөндөрдүкүндөй деп изилдеп жүрүп, кантип ушундай чөйрөлөр жасаса болот, кантип чогуу иштесе болот деп издеп жүргөм. Анан баягы кыргыз тилинде контент жок, кыргыз тилинде билим жок, ошон үчүн эч ким кыргызча сүйлөбөйт деген проблемага такалып келдик. Баары эле ошого такалып келдиш керек. Турат мырзага окшоп. Анан андан көрө контент жараталы деп, анан контент жаратып баштадык. Ошол контентчини кошулдум, контентчиге китеп немелерди, статьяларды которуп баштадык. Анан подкаст жаздыралы деп, подкаст жаздырып баштадык. Анан кыргыз German IT community ачалы деп, аны ачып, ал жака ушун баарын чогултуп иштеп баштадык. Анан айткандай эле пандемия убагы келди. Анан пандемия убагында дагы баарыңар байкагандай, кыргыздардын башына бир оор нерсе түшсө, баары бириге калышат да. Анан ошентип баары бириге калышты дагы, анан көрсө, баарыбыз биригип иштесе болот экен. Типа баары акчага таянбайт да. Акчасы деле мындай иштесе болот экен деп ойлоп жүрүп, анан бир ушундай нерсе жасаш керек экен. Кыргызча, кыргыздардын мындай немеси менен, менталитети менен, кыргыздардын тамашалары менен, ушу биздин культура менен айтини кошуп туруп, ушундай чөйрө жазса болот экен деп изилдеп баштадым. Атын кандай койсок болот, кандай домен тандасак болот, аны кайсы платформа иштетсек болот деп издеп жүрүп, анан караш койгонго да баргам ал убакта, кыргыз жамааты комитетинин арасында жүргөм. Анан андан көрө ушундай чөйрө жазайлы деп туруп, чөйрө брендин тандадык да, аны жасап баштадык. Анан иштетип көрдүк да, баягы чисто agile тема менен да. Кичинекей бир нерсени жазадык, иштетип көрдүк, кайра оңдодук, жазадык, иштетип көрдүк, ошентип ката кетирип атып, сүрөлүп жүрүп, андан кийин көрсө иштейт экен. Азыр бизде чоң бир көп уровеньдик бир ушундай чөйрө пайда болду. Көбүнө түшүндүрө албайсың жакшычы. Кээ бирлерине жакшы концепциясын айтып берсең, чөтө түшүнбөйм деп, кээ бирлери жакшы түшүнөт. Бирок ошол болсо дагы кичинекей группалардын, кичине чоңураак, андан чоң, вообще момундай чоң килеген группалар, дүйнө жүзү аралашкан, же болбосо кичинекей айылдыкы, же болбосо орточо ушундай чөйрөлөр жасап отуруп иштетип көрдүк. Келечекти жазадык, чыракты жазадык, Жылдыз академияны аралашып, ошол баарын чогуу бүт продукттан кошо жазап жүрдүк дагы. В итоге окшошту. Жада калса жайында Швейцариядан форум жазадык, чөйрө форум деп. Ал жака активисттердин баарын чакырып келдик, ал жака дагы түшүндүрүп бердик, мындай нерсе жазып атабыз, силерде кошулгула деп. В итоге иштеди. Көп адамдар ишенди, көп адамдар аралашты. Азыр чоң командабыз бар, платформа бар, ар кандай платформалар, ар кандай продуктлар в итоге иштеди и ошону өнүктүрүп аткан кезибиз азыр. Чөйрө жөнүндө.
Рахмат, Азамат мырза. Дагы деле бирок ошол чөйрөнү түшүнбөй аткандар да болушу мүмкүн. Чөйрө тууралуу балким бир слайдтарбы бир нерселерди балким таратып коюшубуз мүмкүн. Жакшы, Азамат мырза. Негизи эле азыр мындай чөйрөнүн алкагында мындай ишке ашып, мындай көзгө толумдуу болуп, жакшы кетип аткан бир эки нерселерди айтып бербейсизби? Мисалы, мындай бир нерсе кетип атат дегендей. Мен билгенден мисалы мага аябай жакын болду. Биз дагы колдоого алдык эле ошол баягы тил бил проекти бар эмеспи? Долбоор. Ошол тил билдин мобилдик тиркемесин жасап берүүнү биздин командабыз колго алып атабыз. Ошол өз ара кеңешип, биздин партнерубуз Азамат мырза менен дагы аны талкуулап, ошону жакын арада тезирээк чыгарып берели деп аракетин жасап атабыз. Ошол сыяктуу бир мисалдардан. Азыр чөйрөнүн ичинде 3 чоң группа иштеп атат. 3 чоң поток десек болот. Биринчи поток ошол келечекти бүтүргөн поток. Келечектин ичиндеги балдар чөйрөнүн өзүнүн ядросун кармап өстүргөнгө иштеп атышат. Ал жакта дагы бир нече командалар бар. Бирөөсү ошол Чөйрө медиа деген команда өзүнчө бөлүнүп, Чөйрө медиа чөйрөнүн социалдык сеттеги, СММдердеги ошол ар кандай нерселерди чыгарып, өнүктүрүп, ошол чөйрө жөнүндө айтып бергендин үстүндө иштеп атышат да. Чөйрө ивент деген команда бар, ал дагы ошо силердикиндей жолугушууларды уюштуруп турат, жолугушууларга адамдарды чакырып, алар менен сүйлөшүүлөр жүрөт. Анын дагы онлайн, офлайн деп дагы кошуп атабыз. Онлайн жолугушуулар болот, акырындап офлайн жолугушуулар да болот. Андан тышкары ошол келечектин ичиндеги балдар ашар краудфандинг жасашат, акча чогултуу краудфандинг боюнча дагы уже иштетип көрдүк, иштеп атат, проекттерге акча чогултуп атабыз. Караанды иштетип атабыз, Караанга макалалар чыгып турат, аналитикалык. Кажы Кужу подкастты дагы ошол команда жасайт. Мен мурда баарын Жаныбек өзү жасачу элек, азыр болсо команда монтаж кылат, аудио кылат, адамдар чыгарат. Аябай качественный уровеньге чыктык. 4-чү сезон жаздырып баштадык. Чындап эле Азаттыктын подкасттарына окшошуп, BBC'нин подкасттарына окшошундай чоң подкастка айланып баратат. Ичинде проекттер аябай көп, кызыктуу. Анан ошол экинчи чоң поток Чырактын кыздары, чырашкалар. Алардын дагы ичинде демилге өтүргөнбүз. Ошол демилгеде сиз айтып өткөн тил бил долбоору бар. Аны дагы жакшыраак өнүктүрүп иштетебиз. Чет өлкөдөгү мигранттардын балдарына кыргыз тилин үйрөтүү, деги эле кыргыз тилин үйрөнөм дегендерге үйрөтүү, интерактивдүү, современный кылып. Анан ошол эле кыздар Чырак СММ агенттиги деп өзүнчө дагы коммерческий проект ачышты. Ал жакта ошо СММ кылышат. Айтмакчы, келечектин өзүндө Келечек Digital деген дизайн, веб разработка бар. Алар коммерческий продуктуларды разработка кылышат. 10 чактан ашык продукттар разработка кылышты, успешный. Ал ичи аябай жакшы иштеп атат. Германиядан, Кыргызстандан заказдарды алып иштетип атабыз. Аларга болсо дизайнды Кутуча жазып берип атат. Кутучанын дагы Instagram аябай чоңойду. Көзүлөрүнүн группасы бар, ал жакта дизайн боюнча дагы мастер-класстар өтүп турушат. Анан дагы кыргызча психология деген долбоор бар, ошо кыргыз тилинде психологияны айтып беришет. Аларга да аябай бат өстү, 8000ден ашык подписчик, жалаң живойлар, аябай кызыктуу посттар чыгып турушат. Психологдор менен иштешет. Ошол Баткен учурунда дагы психологический помощьтарды кылып атышты, биринчи психологический помощьтарды. Кызыктуу долбоор чындап аябай көп. Бүгүн ошол жаңы Телеграмды ачып, ал жактан каналдарды ачып, уже 4-5 күндөн бери кошуп атам, дагы эле кошуп бүтө элекмин. Аябай көп, кошкучак эле шайын кетип калат. Алардын баары элестеткиле, ар бир проектте чөйрөнүн темасы боюнча 3 группалар бар да. Бул команданын өзү, анан жаратмандар деп, команданын үстүнө дагы помощник жаратмандар, колдонуучулар деп 3 группаны алып жүрчүбүз. Ошол 3-чү группаны жаап, анын баарын чөйрөгө кошуп атабыз. Экинчисин да жаап атабыз. Жаратмандарды баарын бир проектке кошуп туруп, ошол жактан управлять эткенге. Антпесе проект командалар аябай көбөйүп кетти. Ошол кошуп атканда башкалар көрүп атпаш керек. Баардык каналга жазганда чындап эле чоң нерсе да. Анан эми болсо ошол чөйрөгө акырындап сырттан адамдарды кошуп баштадык. Ошол чөйрө форуму бүткөндөгү адамдардын дагы проекттерин алып келип баштадык. Чындап эле Европадагы кыргыздарды бириктире турган долбоорлор жасап атабыз.
Германиядагы уюмдардын федерациясынын диаспорасы, Чехиядагы, Италияныкы, Европанын конфедерациясы деп, анан азыр бизнес чөйрө деп бизнесмендер менен акырын иштеп баштадык. Ишылып бир чоң мындай массивный система болуп келатат да. Абдан сүйүнүп атам, ошону көрүп, мотивациям көбөйүп, кайра эртең менен ойгонгондо сразу чоң килеген таблица бар, килеген система бар, ошонун баарын карап, муну жазаш керек, тигини жазаш керек, муну тияка жибериш керек, муну тияка деп иштемей, кызыктуу, буюрса жакынкы жылдары да бир белгилүү чоң нерсе болот. Анан ушул акыркы айлардан баштап да бир чоң проект, бул чөйрө жаратман борбору деп, анткени чөйрөдөн онлайн түшүндүрүп аткан аябай оор болуп атат. Анан ошол чөйрө жаратман борбору деп коллаборация кылып атабыз. Командалар менен, фирмалар менен ушул биринчи Барскондон ачып атабыз. Идея оңой. Ошол жердеги адамдар, мисалы ойгон сыяктуу да, ошол жердеги адамдар айтат, комната или там какой-то бир класс алат дагы, айтат, класска келип, отуруп иштегиле. Ноутбук бар, интернет бар, келип окусаңар болот дейт да. Алар чөйрө жаратман борборуна кошулат. Биз аларга контентти беребиз, чөйрөдөгү проекттерди беребиз, айтабыз, могулар жасап көрүлө, могулар жасап көрүлөт. Реалдуу проекттердин үстүндө иштейт да. Анан как раз мына Турат мырзанын менен да компаниясы менен сүйлөшүп атабыз. Ал жака да өзүнчө ачкантабыз. Бүгүн Салымбеков университетине бардык, ал жака да ачкантабыз. Ушинтип бир 3-4 пилотный командаларды чогултуп туруп иштетип көрөлүп атабыз, чтобы онлайн эмес, офлайн чөйрө болсун, бир атайын жер болсун, мындай жакшы, анан ал жака барып отуруп, бирөөлөр менен таанышып, сүйлөшүп иштеп көргөнгө депчи. Эгер ошол иштеп калса, ойгон сыяктуу кылып бүт ойгондукта да ушундай айтып атышкан, биз башка айылдар менен да сүйлөшүп атабыз депчи. Анан ошентип биз дагы башка жердеги Караколдон, Балыкчыдан, Нарындан, Оштон ушинтип жерлерге ачып, ошол жактагы окуучуларды, аялдарды, аталарды, энелерди баарын кошуп туруп, келип отургузуп, офлайн жолугушуулар өткөрүп, хакатондорду өткөрүп, проекттер өткөрүп, анан аларды акырындап монетизация кылып, акчаларын чогултуп берип, краудфандинг кылып, жасап өнүктүргөнгө, ошол жергиликтүү инициативаларды, жергиликтүү демилгелерди көтөрө турган ушундай бир чоң проект болуп атат да. Балким дагы чоң бизнесмендер колдоп калышы мүмкүн. Идея негизи жакшы. Текшерип көрөбүз. Рахмат. Чындап эле ооба, чөйрө абдан чоңоюп атат. Группада уже мен да башым айлана баштады. Бул кайсы долбоор эле депчи. Анан аябай чоң иштер болуп атат чындап. Рахмат. Анан бир жеке баягы мендеги суроо да, ошончо адам менен иш алып барууда негизи азыр эми биз дагы чакан бир командабыз бар, анан алдыбызда адамдарды кармап, негизи мүмкүн болушунча биз төлөп бергенге аракет кылып атабыз акчаларын. Анан мындай өтө кыйын да, баягы акча төлөп берип атканда деле эми өзүңүз жакшы билесиз да, Кыргызстанда биз мындай жакшы төлөп бере албайбыз. Азыр биздин курстан бүтүрүүчүлөр ошол Швейцарияда, Дубайда, Польшада уже иштеп калышты, айлыктары жакшы да. Анан биздин бергенибизди салыштыра келгенде өтө аз, анан баягы мотивация тез эле түгөнүп калып атат да. Анан сиз деги эле ошол чөйрөчүлөр ушул жаатта мен байкашымча баягы көп убакытка чейин, почти 1 жылдын тегерегинде дагы деле мисалы ошол монетизацияга чыкпай иштеп жүргөн чөйрөчүлөр бар. Анан уже кичине баягы акча таап калгандар болуп атат да. Ушул жаатын кандай кылып кармап атасыздар? Ооба, эң оор суроо, орчундуу суроо. Анткени бизде акыры баары барып акчага такалат. Биз аны жакшы чече элекпиз, чындап айтканда. Анткени чөйрөбүз бекер, кийин дагы бекер болот да. Эң негизги концепция мен үчүн чөйрө бекер болуш керек. Анткени сен билим алганга, иштегенге, барып бир нерсеңди, талантыңды көтөрүп чыкканда, не всегда акчаң жок да. Скорее всего, көп учурда акчаң жок. Анан сен ошол билимди алыш үчүн, ошол жумушту иштеш үчүн кечке эшекте иштешиң керек. Барып физический жумуш менен да. Хотя сен таланттуусуң, бирок айла жок иштешиң керек. Ата-энең иштеш керек. Үй бүлөң баары иштеш керек. Эми бизде ошондой да, балабыз менен баарыбыз иштешибиз керек. Акча таап, анан ошол акчаны таап сен билим алышың керек, мектепке барышың керек, университетке барышың керек, курсагыңды тойгузушуң керек, кийим кечи алышың керек.
И все, сен эч кандай чөйрө жазганга, проект жазганга уже убактың да жок, акчаң да жок, энергияң да жок, эч нерсең да жок, желанияң да жок. Тажадың да. Эмне кылыш керек? Мен тажадым, башым ооруп атат дейсиң. Анда ошондо сен эки эле выбор калат да. Либо сен барып арак ичишиң керек, либо сен барып мечитке барышың керек. Эки эле нерсе да. Все. Сага выборду эки нерсе берет. Анан ойлоносуң да, каяка барам депчи, тандайсың анан жака деп. Анан ошондо жарымы ичип кеткен, жарымы ыймандуу мечитте жүрөбүз. Инновацияга уже убакыт жок да, типа энергия да жок, кантип иштейбиз деген тема бар. Ошондуктан ошол нерселер мындай справедливый болуш үчүн, баары иштеш үчүн адамдар мамлекетти ойлоп чыккан да. Мамлекет ошонун баарын сага жазап берет. Анан сен мамлекетке акчасы барлар акчасын берет налог катары. Анан ошону мындай равномерно баарына кошуп бересиң, бөлүп бересиң да. Акчасы жоктор барып бекер окусун, эле бекер там неме алсын депчи. Бирок бизде тилекке каршы каша болуп атат. Мамлекетте эптеп жүрүшөт, ал жакта кашанын үстүндө коррупция да кошулуп кеткен, ал жак аябай страшный нерсе. Анан ошол биз отурушубуз керек да, күтүп качан бизге бирөө келип жазап берет десе эч ким жазап бербейт да. Өзүң жашоо. Ошондуктан биз өзүбүздүн арабызды өзүбүз сүрөп жүрө беребиз. Анан ошону ойлодум да, окей, анда давайте мындай кылалы. Биз кечке революция уюштура бербей, кичине өзүбүз аракет кылып бир нерсени жасап көрөлү. Таштанды ыргыса, таштанын ыргытып көрөлү. Бир нерсе жок болсо, ошол бир нерсени жазап көрөлү. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колубузга алып көрөлү. Келгиле өзүбүз жакшы жашаганга аракет кылып көрөлү, бактылуу жашаганга деп аракет кылышыбыз керек экен. Ошондуктан биз чөйрөнү бекер кылып жазып атабыз. Ушундай адамдар келип калса, жазап көрсүн депчи. Эң сонун. Анткени Германияда ошончо жашашат да. Булар күчпөйт, бүт баары өзү жашат. Анан ойлоп кой, андан көрө ошондойлор келсин. Анан дагы бир нерсе билдим, адамдын өзүндө идея бар, адамдын өзүндө ичинде энергиясы бар да. Анан ошол адам өзү ошол нерсени жасаганды жакшы көрөт. Сен аларга чөйрө түзүп берип сен жаза десең, ал деген өзүнүн акча төлөп, өзү жасагысы келет да. Сен мисалы акчаны көп табасың, анан ошол тапкан акчаңды ошого эле жумшагың келип жүрөт да. Ошондуктан эгер адамга жакшы чөйрө жасап берсе, алар келип өзү жасайт да. Биз Швейцариядан форум кылганда чакырдык, эч билетке акчасын төлөп берген жокпуз. Адамдар өзү эле $800 акча төлөп, билет сатып алып келип, ошону жазады идея үчүн. Ошол идея аябай күчтүү да. Адамдарга ошол идеяны айтып берсең, адамдар ошол идеяга өзү келсе, анда баары өзү жазашат, жакшы нерсе да. Анан ошондуктан биз чөйрөгө таланттууларды алып келдик дагы, чогуу иштейли деп атабыз, чогуу продукт жасайлы деп атабыз. Бирок бир определенный убакытка чейин да. Анан бир жыл, 1,5 жыл туура айттың, ошол 1,5 жылда сенин энергияң бар, мотивацияң бар ошону жазганга. Анан кийин адамдар кайра кечке ошону жаза берсе, акырын выгорание болот. Ошондуктан бир аз өйдө болуп, ылдый болуп, алмак-салмак жасап туруш керек да. Анан биз быйыл айттык, кой, эми кечкеле баарын бекер жазап жүрө беребизби, акырындап монетизацияга өтөлү, кичине монетизация кылалы, кызыктуу болсун, жасаган иштибизге акча төлөйлү деп акырындан иштетип баштадык, бирок пока оор. Түшүнгөндөй эле эч кимде акча жок, эч ким акча бергиси келбейт, акча бергенде көп кайра сураш керек. Ошондуктан акырын баланс кармап атабыз, бир четине кээ бир иштегендерге бир аздан акча төлөп беребиз, кээ бирлер жөн эле аракет кылып жүргөнгө акча төлөбөйбүз, өзүлөрү өзү иштешет да. Бирок опять же төлөбөгөндө сурабайбыз, кичине төлөсөк сурайбыз да. Ошентип бир мындай неме кылып жүрөбүз, совсем баарын коммерческий кылып салбай, анткени коммерческий кылганда кайра эле жананча проекттерге, жананча адамдарга төлөп бергенге чоң инвестиция жок. Биз мисалы эч кандай чоң гранттар менен иштебейбиз. Эң жакшы нерсе бул ылдый жактан чыккан инициатива Демилге да. Европадан чыгып аткандыктан, опять же биз кыргызстандыктар мына европалыктар бизди сатып алды, анан азаттыкты жапкыла деп ушпасын деп, биз бүт баарын мындай өзүбүздүн немесинен жазып атабыз. Эч кандай гранттарды алып келбей да. Ошонусу менен кызыктуу. Бирок ошол жагы да оор. Так что мындай баланс, бир чети кичине акча, бирок идея командалар жакшы иштеп кетсе, биз ошол продуктларды акырындап чоң рынокко чыгарабыз. Анан ошол башында ишенген команда менен иштетип туруп, анан соответственно жакшы акча табабыз деген ой бар. Канчалык ишке ашат, убакыт көрсөтөт. Ооба, чынында убакыт өтө маанилүү экен. Анан бул IT жаатында ушуну көрдүм, байкадым өзүм деле.
баягы кийин айтиге келген адам катары сабырдуулук өтө биринчи орунда экен, анан экинчи орунда бул ошол эми ал деле сабыр болуп калат. Убакытты дагы күтө билиш керек экен, сабыр кылып. Ошону байкадым. Анан бул жерде бизде суроолор келип баштаптыр. Мен акырын суроолорду бере берейин. Ар кандай аралаш суроолор бар. Саламатсызбы? Суроом бар эле. Негизи айтини өз алдынча окуса болобу? Айтини жаңы баштап тургандар үчүн же курска эле барган оңбу дейт. Ушуну деле ошол чөйрөчүлөрдүн үстүндө мисалдар менен айтсак болчу да экен, ооба, ошол суроодо жооп катылуу да. Эгерде ушул суроону берип аткан адам азыркыдан баштап өз алдынча окубаса, анда ал өз алдынча окуй албайт да. Соответственно, уже сен уттурдуң да. Суроону берип атканда эле уже знаешь, жообун билесиң. Анткени суроо берип атканда суроону бизге бербей, өзгө бериш керек да. Мен өзү алдынча окуй аламбы же окуй албаймбы депчи. Анан эгерде өзүң так окуй алат болушуң керек десе, анда все, материалдардын баары бар интернетте. Интернет биз 15 жыл мурун эле келген, айтчы. 20 жыл өз алдынча окуп билгендер уже өз алдынча окуп билип иштеп жүрөт. Алар биякта отурган жок, кантип өз алдынча окуйн депчи. Скорее всего, ошол суроо берип аткан киши анда айтат: окей, анда мен өз алдынча окуй албайт экенмин деп курска барып көрүш керек. Анан курстан окугандан кийин, мен курска да окуй албайт экенмин дегенде бар да. Анда деле уттуруш эмес. Мен мурда айтчумун, эгерде сен өз алдынча окуй албасаң, курстан окуй албайсың, анда сен все уттурдуң депчи. Жок, IT ушунчалык чоң, не обязательно сен там супер программист болуп кетесиң. Жок, сен жөнөкөй эле жумушты да алып кете берсең болот. Бирөөлөргө чалып телефон сүйлөшүп, бирөө настройка кылганда эле IT жумуш да. Бирок ошону издеш керек. Ошону издеп, ошону табыш керек да. Анан кайра эле жана биз ошону чөйрө алып келип атабыз да. Адам өз алдынча курс окуп баштады, там 4 ай окуду, таштап салды да. Анан өз алдынча да окуп көрдү, болбой калды да. Ошондуктан биз как бы еще дополнительный бир неме берип атабыз, параметр да. Чөйрөгө кошулуп көр депчи. Чөйрөдө биз окутпайбыз, вообще эч нерсе окутпайбыз. Адам өзү үйрөнүш керек да, өзү как бы башка аралашып жүрүш керек да. Соответственно, ал көрөт башка бирөөнүн иштеп жүргөнүн, башка бирөөнүн жазап жүргөнүн. Анан баягы неме иштеп баштайт да биздечи. Эл эмне дейт деген тема, типа элдин балдары, элдин баары кыйын турбайбы деп. Анан отурасың, баарыбыз бир жерде отурабыз, анан тиги бала бир нерсе жазып атат, анан барып карап көрөсүң, сен эмне жазып атасың, сен типа код жазып атам. Код ушундайбы, деп үйрөнүп кетет да. То есть мондай жок. Муну мен деле кыла алам деп. Мен деле кыла алам дейт да. Не обязательно сен 6 ай курс окуп, сертификат алып иштеп кетишиң керек да. Сен бир нерсени кылсаң эле уже иштеп атасың да. Сен ушул суроону бергенде, зумду күйгүзгөндө сен уже иштеп баштадың. Все. Процесс кетти да. Так что мындай философский жооп ушундай. Алтынайдын суроосуна жакшы жооп алдык деп ойлойм. Ошол мындай өз алдынча изденип, аракет кылуу өтө маанилүү экен. Биз азыр буга чейин баягы курстарды окутуп атабыз, анан курстардын баасын да кымбаттатып салдык. Азыр дагы кымбат да. Анан сурай беришип да, мурда арзан эле эмнеге кымбат депчи. Мен айтам да, негизи бул вообще бекер дейм да. Эгер биздикин кымбат деп атсаңыз, сиз өзүңүз барып бекер окусаңыз болот дейм. Каякта дейт. Биз мисалы эми Flutter'да окутабыз, flutter.dev деген сайт бар, ошол жердеги эле маалыматтар да. Анан айтам да, бул маалыматтар еще ал жерде бүт видео сабактары менен баардыгы даяр турат да. Анан ошол ссылканы берип коем да, даже мындай сайттын ссылкасын өзүм жазып жөнөтөм. Ушундан карап алыңыз депчи. Анан айтат да, ал жак англисче турбай депчи. Биз кыргызча окутуп атабыз, ошон үчүн акча алабыз дейм да. Анан эми азыр дагы эле ошол ал жак англисче турбай деген жоопту өтө көп укканым үчүн азыркы учурда ошол биздин мурунку өтүлгөн сабактарды азыр байкап атсаңыз керек, ошол YouTube каналыбызга толук эле акысыз чыгарып баштадык да. Анан эми азыр минтип атышат да, 3 эле сабак чыкпады, эми бул калганын чыгарбайсызбы депчи. Мен айтып атам, эми биз аны 4 ай өткөнбүз. Жок дегенде дагы 4 ай күтүп окуп коюңуз, бекер ита келечи. Кичине жанагылдагы сөздөр бар бул жерде, ошол убакытка кичине сабыр кылганды үйрөнүш керек экен. Мындай сразу эле 1-2 күнүн ичинде баардык сабакты көрүп, эч ким программист болуп кете албайт экен. Анан ушу Алтынайдын жообуна да ушул да, баягы өз алдынча окуйт деген ошол. Сиз курска барсаңыз деле өз алдынча окуганды билишиңиз керек.
Нуржандан дагы саламатсыздарбы, IT тармагын университетти бүтүрбөй окуса болобу? IT тармагын окуш үчүн тил керекпи? Керек болсо кайсыл тилдерди окуганыбыз жакшы, рахмат деп. Нуржан. Ооба, бул жанагы суроонун уландысы. Чындап эле бул баягы эле мотивация, самодисциплина жакка кетет кайра. Өз алдынча окуу деген тема сенин өзүңдүн алып кайра окуганга мындай ички дүйнөң даяр болуш керек. Или өзүң ушундай характериң күчтүү болуш керек. Ушундай мен мисалы эртеңден баштап или азыртан баштап күнүгө 2 сааттан 3 сааттан окуйм деп кызыгууң болуш керек да. Эгерде ал кызыгуу жок болсо, анда ошону өз алдынча окуган оор да. Бир күн жазайсың, 2 күн жазайсың, чыттап саласың да. Ошондуктан ошону жеңиш үчүн кайра эле өзүңдүн мээңди изилдешиң керек, өзүңдүн характериңди изилдеш керек, психология жакты окуш керек да, психологияда китептерди окуш керек. Эмне үчүн мен окуп баштап таштап салып атам, или эмне үчүн вообще окуй албайм, или эмне үчүн мен окуганда мээме эч нерсе кирбейт депчи. На самом деле бул туура эмес суроолор. Мээни карап көрсө, мээ ошентип өзү иштейт. Мээ ушунчалык жалкоо да, мээ короче кыргыз да. Вообще иштегиси келбейт, эң оңой жолун тандайт. Анан эң оңой болсо окубаган, эң оңой жыргал да. Ошолорду билген соң иштейсиң, окей, значит азыр мээм ушинтип окугусу келбей атат, значит мен мээмди бир нерсе кылып алдаш керек деп анан мени алдап баштайсың, айтасың да, давай сен азыр 2 саат окуйсуң, анан 2 саат окусаң мен сага шоколад берем, мен сага жакшы нерсени уруксат берем, а если окубасаң уруксат бербейм деп ошентип немелерди коюп алып, задачаларды коюп, аны жазып обязательно барака мынчадан-мынчасын окуйм, илип коюп бир жака. Анан айтасың, или баарын айт, чөйрөнүн баарын айтсаң, мен ушунчадан баштап ушуга чейин окуйм деп туруп, анан Telegram группа ачып алып ошол жака жазып турсаң болот. Ошентип бир определенный убакытка чейин кайталаш керек да, там 21 күн, 1 ай, 21 күн дешет обычно. Же 1 ай, күнүгө 30 күн, күнүгө кайталай берсең, 30 күндөн кийин сен ошондон чыкпай каласың да, ой, сонун турбайбы көрсө депчи. Анан 30 күн өткөндөн кийин аны улантып кете бериш керек. 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, ар кандай немелерди, техникаларды колдонуп, башка бирөөлөргө айтып, ушул техникалар аябай көп. Анан ошентип 2 жыл кайталагандан кийин, 2 жылдан кийин айтишник чыкпаса сенден, анан ойлоносуң да, точно мен тупой экенмин депчи. Мага точно жетпейт экен деп. Ага чейин 2 жыл күнүгө кайталаса болот. Ошондуктан университетти ойлоп чыккан да. Университет деген бул сен жалкоо болуп калсаң, сага күнүгө чакырып турат, сен урушуп турат. Келбесең ачып эле жетебиз, сен ушунча акча төлөшүң керек, ата энеңди урушат. Ошондо сен баары сени давить этет да. Сен университетке окушуң керек, диплом алышың керек. Там окуш, диплом ал деген диплом, кагаз эч кимге кереги жок. Бирок ошол диплом үчүн сен университетке күнүгө барып турасың, кайталап да. Аны дагы сен кечке компьютер тиктеп отура бербейсиң, мисалы. Мен компьютер тиктеп азыр үйрөнөм депчи. Сен университетке даярданасың, атайын барасың маршрутка менен. Маршрутка баратканда ошолор ойлорун баары кетет. Мен университетке баратам. Аяктан башка студенттер көрөсүң, чөйрөң алмашат. Бул жакта баары кипиш болуп атат, бирденке окуп жүрөт. Анан экзамендер бар экен, ошолорго даярданыш керек турбай деп, анан ошол темаларды окуп баштайсың. Ошо менен университеттин пайдасы да, университет чөйрө ошондой жакшы чөйрө алып келет, сен окуп, айтини окуганга даярдап келет да. Мунун баары сонун иштейт, бирок бизде жакшы иштебейт. Анткени бизде эмне? Коррупция, акча беришиң керек, акча алат, тиги бул, эч ким окугусу келбейт, анан баары ташталып жоголуп кетет да. Бирок сам идеясы ошол. Университеттики, мектептики бул анткени мектепте балдарды отуруп дисциплинага үйрөтөт окуганды. Агер балдарды үйгө чыктап оку десең, балдар эч ким окубайт да, туурабы? Анан деген мектепке алып барып, так, сен 45 мүнөт отуруп окушуң керек, анан звонок. Анан кайра 45 мүнөт, университеттен 90 мүнөт. Бизде деле ошондой. Сен 45 мүнөт мээң жакшы иштейт, анан кичине эс алышың керек. Так что 45 мүнөт өзүң жакшы окуйсуң, эс аласың, 90 мүнөт окуйсуң, эс аласың, ошентип үйрөнөсүң да. И все, ошол техниканы билгенден кийин алдыңа любой нерсени үйрөнсөң болот, каалаган нерсени. Эгерде бирөө тил үйрөнүшүң керек десе, ошол техника менен тил үйрөнүп баштайсың. Мына азыр Турат мырза жакшы айтып кетпедиби? Кыргыз тилин үйрөтүш үчүн акча төлөшүң керек. Эгерде сен акчаң жок болсо, англисче үйрөнсөң болот. Значит, сен ошо англисчени үйрөнүп алышың керек. Эгерде, значит, окей, бекер үйрөнөм десең, сенде спрос болсо, ошол задачаны алдыңа максат кылып коесуң дагы, англисче үйрөнөсүң, андан кийин бекер курсту окуйсуң. Анткени англис тилинде маалымат толтура.
акча деле ошол жөнүндө. Эгерде сен кыргызча сүйлөп, кыргызча иштесең, аз эле акча аласың, еще акчаңды албай да калышы мүмкүнсүң. Бербейт, карыз кызычу. Англис тилин иштесең, биякта аябай акча көп англисче рынокто да. Немисче билсең, андан соң японча болсо вообще эртең барып Японияда иштейсиң да. Так что ошол максатты коюш керек, яны постоянно кайталап туруш керек. Улам кайталап тура берсе, андан кийин жакшы болот. Мисалы мен азыр бул жакта аябай тытып сону сүйлөп атпайм да, мен 2-3 жыл вообще сүйлөгөн билчү эмесмин да, мынтип эле тынч жашып жүрчүмүн. Анан кой, жок, сүйлөш керек экен, подкаст жаздырыш керек экен, анан тигинч керек экен деп сүйлөп атып, азыр тытып калдым. Радиого чакырса, радиого барып айтып берем. Телевидение канча көп чакыра элек, бирок телевидение Кыргызстанга барганда чакырса, аякдан деле айтып берип турушум керек. Чоң залдын нарында жакшы сүйлөй алчу эмес элем, ошол подкасттар жаздырып, чоң залдын алдында да сүйлөп калдым. То есть бунун баары сен менен келбейт да. Мунун баарын үйрөнүшүң керек. Өзүң кыйнап, ал нерсе оор нерсе да. Мээде ушундай немелер бири-бири менен соединяться эткенде физически ошондой өнүгөт да. Элестеткиле, колуңар кескенде кандай ооруйт, ошондой эле окуп атканда, үйрөнүп атканда оор да. Окубай эле койгум келет да. Бирок ала жок. Ооба, чынында эле мындай окубай койгум келет. Азыр англис тилди баягы мен ушундай чоң максат коюп алгам. Курска барбай, өз алдымча окуп үйрөнөм депчи. Анан Duolingo'дон окуп атам. 668 күн болду да. Анан бул жерде ошол өзүмө дагы койгон максат бар, ошол такыр калтырбашым керек. Duolingo'до ошол мындай аларда кызыктыруу үчүн мындай оюн сыяктуу кылып койгон. Ударный режим деп бир нерсе коюп койгон, күнүгө улантышың керек да. Эгер бир күн калып калсаң, мисалы 1 айлык, 2 жылдык эмгегиң баары кетип калып, кайра нолдон бирден баштайсың да. Ошол 668 күн болду англискийди улантып атам. Анан акыркы учурларда ошол баягы англисче видеолорду көргөндө, тексттерди окуганда, анан бирөөлөрдүн англисче сүйлөшүп атканында мындай түшүнүп атканымды көрүп аябай сүйүнүп атам да. Менде бир чоң жылыш болду деп. Анан бүгүн биздин катышуучуларыбыз абдан мындай кызыгып, жандуу көрүп атканы кубандырып атат. Суроолор дагы мындай бири-бирин ээрчип, ушул суроодон кийин ушуну бериш керек дегендей келип атат да. Азыркы суроого уландысы болуп калды, бул деле ошол суроом бар эле дейт. Жумайым деген көрүүчүбүз, катышуучубуз сурап атат. IT-нин курсун окуп эле башка мамлекеттерге барып иштесе болобу дейт. Азыр окуулар боюнча сүйлөштүк, эми ушул курсту эле окуса, башка мамлекеттерге барса болобу? Или же сөзсүз университет окуш керекпи? Жакшы суроо болду да. Ооба. Башында мындай болчу, университет окуп бүтүп, анан башка Германия частный салганда, анан Германияга келе алчысың да. Бирок IT азыр аябай өнүгүп атат. IT дүйнөнү жарып атат, IT-нин баары рок-звездалар. Азыр тренд быйылдан баштап азаят болуш керек, бирок буга чейин аябай өнүккөн IT пандемияга аны андан дагы батыраак өнүктүрдү. Баардык жерге IT керек, баардык жерге IT жетишпейт. Ошондуктан айтилерге повезло азыр. Бир аз үйрөнүп алып эле толтура эмес, бир аз үйрөнүп алып, акча тапканга мүмкүнчүлүк бар. Башка мамлекетке кеткенге да мүмкүнчүлүк бар. Анткени немистер дагы өзгөртүп баштады. Алар айтты, макул эми силердин дипломуңар кереги жок, келе бергилечи депчи. Типа келип иштесеңер болот деп. Бирок бир нерсеси бар. Азыр бир нерсеси бар. Силер иштегенди билишиңер керек. Иштегенди билген соң анан келсе болот да. Иштегенди билген соң деген нерсе, адам деген Кыргызстандан уже көп проекттерди жасаган болуш керек, көп жумушка иштеген болуш керек, уже опытный болуш керек, англис тилин билиш керек, адекватный, жакшы, супер молодец болуш керек да. Анан эгерде адам ошондой супер молодец болсо, көп акча тапса, жакшы иштесе, анда адамдын Кыргызстандан уже кеткиси келбей калат. Досторум көбү кеткиси келбейт, анткени Германиядан тапкан акчаны Кыргызстандан да тапса болот. Айырмасы жок. Негизи башка мамлекетке барган бул аябай чоң психологический стресс да. Эгерде силер Кыргызстандан, типа уже көп нерсени иштеп, уже Кыргызстандан кетем деген адамдар көбүнчө баягы коррупция, экологиядан тажап анан кетем десе, анда жакшы да, типа акча жагынан кетем десе, анда бир аз оорураак. Анткени бул жака келип, Германияга келип акча таап байып кете албайсың да.
Анын үчүн Америкага барыш керек. Бирок Америкага барыш үчүн да кайра эле либо грин карта өтүшүң керек, либо супер молодец болуп Google'га өтүшүң керек, Facebook'ка өтүшүң керек, анан сага өзүнчө виза берет да. Келгенге мүмкүнчүлүк бар, как бы законодательно да, бирок келген оор. Анткени ушул суроо берип атканда эле уже оор да. Типа айтинин курсун окуп деген соң, то есть сен уже не попадаешь да, анда сен уже айтинин курсун окуп бүтүшүң керек, эчак уже иштеп башташың керек, уже эчак айтишник, там сеньор девелопер бир жакта жүрөсүң, уже сонун иштепчи, анан сурасаң болот. Типа Германияга барса болобу? Хорошо. А так биринчи жакшы иштеш керек анын үчүн. Азыр ушул жерде аябай туура айттыңыз. Мисалы да эми азыр Германияга барып алса деле, анан ал жактан мисалы билбейм бир $1000 айлык алса, $1000 менен Германияда кандай жашайт билбейм да, аны сиз жакшы билесиз. Бирок эгер ошол $1000 айлыкка ошол Европадан же болбосо ошол эле СНГнын башка мамлекеттеринен $1000 жумуш таап алса, менимче тескерисинче Кыргызстанда жашоо кайра жакшы го дейм. Жыргап жашасаң болот да $1000 менен бир айгачы. Кыргызстандан байыган оңой да, если сен байгың келсе. Кыргызстан аябай бай жашайт, байлары. Чоң башчылар да айтат. Бияктан байыган аябай оор. Сен либо бай үй-бүлөдөн төрөш керек, либо аябай көп иштеш керек. И то не факт, что байыйсың да. Анткени канчалык көп акча алсаң, ошончолук көп налогун алып кете берет да. Байытпайт. Бирок жакшы жашайсың. Стабильный жашайсың да. Стабильный айлыгың тиет, стабильный айлыгың жашоого жетет. Бираз жетпей калат, бирок кыйналган боюнча тияктан деле ошондой, бияктан кыйналган, тияктан деле кыйналат. То есть биякка келгенде типа жыргап жашоо деген жок да. Бизде бар го, биз жок жерде сон жыргал депчи, жок. Наоборот, еще оорураак. Анткени бияка келгенде сен баарын үйрөнүшүң керек, культура, биякта эч ким жок, досторуң жок, тубааның жок, чөйрөң жок. Мунун баарын көтөрүп чыгыш аябай психологический оор да, ушунчалык психологически күчтүү болушуң керек да. Бияка келип иштегенден кийин туй Кыргызстанда эле кала бербей, анан айла жокшун темсиреп жүрө бересиң да. Биздикилер Россияга кеткенде да, мисалы Россияга кеткенде да көп адам сонун жашайт деле, бирок Россияда деле жашаган биздин мигранттарды туксаңар, жашоо оңой эмес, жашоо аябай оор. Бардык жерде оор. И жашоо өзү ошондой. Сен жеңил жашоодо жашай албайсың. Жеңил жашоодо жашасаң, анда жашоо эмес да, типа анда жанагы немелерде эксперимент койгон, психологдор крысалардын үстүнө аларга ушунчалык жакшы условия коюп берген да, что аягында баары өлүп калган да, типа бир аз мындай неме болуп туруш керек, стресс болуп туруш керек да, бирок анча көп эмес, мындай кичине стресс болуп туруш керек. Ооба, эң туура. Барбаган жерде бакыт көп дейт го, баягы барбасаң эле ал жерде бактылуу жашап атат деп элестете бересиң, бирок эң жакшысы ошол өзүңдүн эли жериңде, мекениңде, анан албетте сиз айткандай баягы кандайдыр бир себептер менен ошол дагы чоңураак ийгиликтерди жараткысы келип, дагы чоңураак стресске туруштук бере алам десе, барып Нью-Йоркто бизнес ачсын дегендей. Анан Азамат агайдан кеңеш деп сурап атышат, айтинин кайсы тилин сунуштайсыз дейт кызыгып жүргөндөргө. Значит, дагы баштайлы экен. Тиге кириш үчүн, тилдерге кириш үчүн мисалы эң эле оңой HTML, CSS. Тил эмес, бул язык разметки деп коет. Ошону үйрөнгөн оңой. 1-2 айдын ичинде үйрөнгөнсө болот. Бир күндүн ичинде үйрөнсө болот да. Мен ошо HTML жазганда мага ошо университеттен бир бала келип, image src деген тегти көрсөткөн. Ошол койгондон кийин браузерден сүрөт чыкканда, анан кийин вау дедим, типа ушундай код жазып койсоң браузерден сүрөт чыгат экен депчи. Ошону үйрөнүш оңой эле. 1-2 айдын ичинде үйрөнүп алсам болот. Анан үйрөнгөндөн кийин уже дальше башталат. Уже фронтенд жазам десе, JavaScript'in там основаларында эң оңой жөнөкөй JavaScript үйрөнсө болот. Кантип иштейт JavaScript, фундаментальный немелер. Анан үйрөнгөндөн кийин там jQuery'деги библиотеканы кошуп бернеке анимациялар кылып көрсө болот. Анан кызыгуу менен кетет да. Анан үйрөнүп алгандан кийин там React кетет, тиги бул, то есть азыр бияка рынокко келип сураса, кайсын үйрөнүш керек, жакшы акча төлөш үчүн десе, React десе, бар ой мен React үйрөнөйүн десең, сразу оор да. React эмне депчи. Асастан үйрөнүш керек. Анан уже аны үйрөнгөндөн кийин анан кой мен бэкэндте деле иштей алат турбайм, бэкэндти карап көрөйүн десе, анда беттен там Python бар, эң оңой PHP бар. То есть кирип тоже бир кичинекей кодду жазып текшерип көрүп, ушундай иштейт турбайбы деп ушинтип кете бериш керек да, көбүрөөк кылыпчы. Так что сунуштаган если фронтендке кетсе JavaScript, бэкэнд кетсе Python азыр жакшы болот окшойт. Андан даже тилдер көп.
кызыгуу ооба, керек да. ооба, туура айтасыз. Мен деле ошол HTML-дан баштап, HTML-де баягы H1 H2-лер жазып, тексттер чыгарып алып, аябай сүйүнүп, өзүмдү программист болуп калдым деп элестетип, кыялданып, анан кирип алып, ошондон кутула албай калдым. JavaScript'ти бираз карап, PHP'ни бираз карап көрүп отуруп, ошо улам баягы дагы жакшыраагын үйрөнөм деп отуруп, ошо Flutter'га келип калганымды өзүм да билбей калыптым. Жаркынбек деген мырзадан каалоо бар экен, Аллах ыраазы болсун дейт. Абдан жакшы, Кыргызстандын келечеги сиздер менен, келечек алдыда дейт. Бул ооба келечек, баягы келечек группасын айтып атса керек. Так, Нурайымдан суроо дагы: окууга Ausbildung Германияга тапшырыш үчүн резюме жасап аттым эле, фронтенд разработчикке дейт. Жанагы суроону улантыштырбайбы? Адилбек мырзадан суроо бар. Салам Турат агай, Азамат агай дейт. Суроом дейт: билишимче чөйрөчүлөр JavaScript программалоо тилин колдонуп келет. Чөйрөнүн мобилдик приложениясы да болушун каалайсызбы дейт. То есть, конечно, каалайбыз, бирок биз азыр ошол бэкенд жагын, ошол сайт жагын карап атабыз. Концептуально канчалык бизге сайт керек, канчалык ошол сайт иштейт, кантип ошол чөйрөгө кошулса болот, кантип чөйрөнү көтөрсө болот деп, анан ошол бир приложениянын үстүндө иштеп атабыз. Ошону тест кылып атабыз азыр. Анан опять же убакыт көрсөтөт, канчалык керектүү. Азыр чөйрө в принципе ачык, чөйрөгө оңой кире алат, бирок биз акырындап аны через сайт аркылуу адамдар регистрация кылып, анан данныйлар көрүп, анан эгер адам адекватный жазса, жооп берсе, анан ошолорду акырын чөйрөгө кошобуз. Чөйрө мындай уникалдуу, жабык коом болот да, жаратмандардын да. Келип жардам керек деген группа бар, ал жака келип мага карызга акча бере тургулачы деген темалар азыраак болот. Көбүнчө кантип ушул продуктун жасап атам, ошол продуктуну кантип жасаганга жардам берсе болот деген темаларды. Ошол Адилбектин суроосу мисалы жакшы да. Ушундай суроолорду бере турган адамдарды кошуп, анан ошол суроонун артынан акырын жаңы суроо жаралат, анан сен эмне билесиң, чогуу жасап көрөлү деген темалар болуш үчүн жасап атабыз да. Анан убактысы келгенде мисалы Адилбек айтышы мүмкүн: хоп, давайте чогуу жасайбыз, мен там жардам бере алам, давайте жазайлы деп анан келет да. Ага чейин болсо азыркы убакытта жок, бирок планда бар. Если чөйрө өзү бар иштеп кетсе дальше, анда планда уже приложение болот, и приложение менен кирип, катышып, жумуштап эле проекттерин жасап кете берсем болчу деп калабыз. буюрса. Ошо айтып атпаймынбы, бүгүн мындай суроолор дагы мындай этап менен жакшы келип атат да, мындай бири-бирин улантып. Азыр мындай кылалы, суроолор абдан көп, баарына жетишебизби билбейм. Кызыгуу жакшы болуп атат. Азыр кол көтөрүп аткан бир айым бар, Фатима дейт. Суроо берип, уруксат берип көрөлү микрофонго. Фатима, сизди угуп атабыз. Микрофонуңузду иштетип алып, суроо берсеңиз болот. Так, хорошо, макул. Фатима да суроо билбейм, береттир. Азыр дагы бир жакшы суроо бар, ошол могул Германияга даярданып аткан кыздан. Өз алдынча жасаган сайттарга дейт, ссылканы жөн эле резюменин ылдый жагына ссылка коюп эле койсо болобу, же кандай кылыш керек дейт, кеңеш берип коюңузчу дейт. Резюменин алдына коюп атса керек, наверное. Чындап эле резюмени жасап атканда, өткөндө да исследование болгон. Резюмеде ким эмне кылат экенин эч ким карабайт. Типа сен мен сонун нерселерди кылам деп жазып кете берсең болот да. Типа мен сонун молодецмин, аябай жакшы иштейм, сонун нерселерди, технологияларды берем, мондай деп жазып кете берсе, аны эч ким карабайт да. Кантип текшерет? Сен типа чын эле сонун жасайсың, жазабайсың деп. Ошондуктан резюмеге эң важный нерсе бул сенин опытың, тажрыйба да. Сен ошол сонун нерсе жасай алам дегенди жасадыңбы, резюмеңден көрсөтчү деп ошону карашат да. Типа каякта иштедиң, эмне кылдың, кандай проекттерди кылдың, кантип окууну бүткөндөн кийин эмне кылдың деп карашат да. Анан мен сонун жазайм деп өзүң мактап анан тажрыйбага келгенде эч нерсе жок болсо айтат: бул байкуш деген экен депчи. Ошондуктан резюмеге портфолио чогултуш керек или тажрыйба чогултуш керек да.
Если тажрыйба жок болсо аны топтош керек. Андага бекер сайттарды жасаш керек, башка бирөөлөргө жардам бериш керек. Open source деген тема бар. Open source'ка кирип, ал жактары сайттар жасаш керек. Анан ошол сайттардын баарын аккуратно жазып чыгыш керек. Мен ушундай сайт жасагам. Сайттын аты мындай. Ал бул иштерди иштеткенге жардам берет. Анан ошол сайтта задачалар ушулар болчу. Менин задачаларым ушул сайт жасап атканда ушул нерселерди жазгам. Коддорун жазгам, HTML жазгам, CSS деп баарын жазып чыгыш керек, кейвордтордучу. Анан в итоге сайтым мондай болду. Көргүңөр келсе, кааласаңар, могул жактан көрсөңөр болот деп. Ссылкасын берсе болот. Силер распечатка кылса, QR кодду коюп койсо болот. Адам карайт, бул чындап эле сайт жазам билет экен, сайт ушундай экен, коду жакшы экен, бир аз каталар бар экен, ну окей деп. Ушинтип карап аны алышат да. Соответственно, калганын баары бер, главное ошол тажрыйба. Анан если сайттар болсо, аны обязательно резюмеге кошуш керек. Кыскача. Ооба, жакшы, рахмат. Анан бул жакта Алтынай айтып атат, Атлант Расправил плечини таптым агай дейт. Бирок 3 китеп экен, баштагандан коркуп атам дейт. Өткөн бир жолугушууларда айтып бердим. Менин жашоомду өзгөрткөн китептер деген ошол Атлант Расправил плечи деген ошол китептердин бирөөсү. Мазмуну эң эле оңой жери бул жана башында айтып аткан нерсе да, сенин жашооң өзүңө көз каранды. Анан ошол жашоону өзүңдүкүн өзгөртсөң болот, чоң нерселерди жасап. Анан ошол чоң нерселерди жазгандан кийин башка адамдардын жашоосун өзгөртсөң болот. То есть жана рабочий месталарды жасап берүү, бир нерселерди өзгөртүү деген бул бирөөнү күтүп отуруп эмес, бул ошол атланттар келип, ошол өзүлөрү жасашат да. Эгерде мен айылымда бир нерсе жок болуп жатса, мен атлант болсом, мен ошону оңдой алам. Мен жалгыз оңдой албасам, оңдой алган адамдарды кошуп оңдото алам. Мен аны үчүн мамлекетти күтпөйм да. Мамлекеттин өзүнүн иштери бар, налог төлөйт, жазайт, окей, бирок мен да аны оңдой алам да. Ошондуктан мен айылга машина жасоочу завод жасай алам. Темир казчу завод жасай алам. Швейный цехтерди ача алам. Ошонун баарына жумуштарды бере алам. IT центр ача алам, курстарды ача алам, элдерге IT үйрөтүп бергүү нерселерди ача алам. Ошонун баары адам жасай алат. Турат мисалы бул атлант да. Анан Турат ушундай чөйрөгө келгенден кийин ушунун баарын ачкандан кийин көрүп атасыңар Турат мырза кандай өстү да, башынан баштап өсүп аткандарды көрсөңөр керек. Акырын IT-ни үйрөндү, акырын немелерди көрсөтүп атат, анан компанияны ачып, то есть ошону Атлант расправил плечи дейт. Эгерде адамга мүмкүнчүлүк берсе, күчтүү адамдар келип өзүн өнүктүрөт, плюс башка бирөөлөрдү өнүктүрүп алат да. Ошондой адам боло алат адамдар. Биздин арабызда да бар. Бирок алар баягы канаттарын кээ бирлер сындырып салган, кээ бирлер жабылып турат да. Ошону ачырыш керек. Кыргызстан өнүгөт. То есть кыргыздар бул биз өзүбүз өнүгө алабыз, эч кимди күтпөй. Россияны күтпөй, Кытайды күтпөй, Американы күтпөй, Европаны күтпөй, өзүбүз өнүбүздүн мекенибизди алып, өзүбүздүн жерибиз менен өнүгө алабыз да. Анан ал өнүгүш үчүн, если сен башка жака кетип калсаң, мисалы мага окшоп, башка жактан дагы өнүккөнгө жардам кошо аласың да. Типа мен кетип калдым, эмне кылсаң ошого кыла деген эмес. Башка жакта жүрсөң да жардам бере аласың. Анткени баарыбыз биз бир адамбыз, баарыбыз кыргыздарбыз. Оңой да бул өнүктүрүш. Так что Атлант расправил плечи деген ошол жөнүндө китеп окугула обязательно. Рахмат, ооба. Бул боюнча да мен аябай көп жазам го. Ар бир жазган макаламда, ар бир жазган постумдун алдында жазам. Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош депчи. Кээ бирөө айтып берет да, өлкөнү деген ал мен депутат болбосом, министр болбосом, мен өнүктүрө алмак белем депчи. Аны айтам да, сен вообще аны деле ойлобой, просто өзүңдү өнүктүрө бер. Анан сен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп аткан болуп каласың бир күнү депчи. Ошон үчүн ар ким өзүн өнүктүрүш керек. Жакшы китеп экен, буюрса таап биз дагы окуйлу. Агай Google, Facebook, Apple'га иштеш үчүн сөзсүз университет окуш керекпи, диплом сурайбы, же курстардан окуп кирип кетүү мүмкүнбү? Google компаниясынын директоруна суроо бергендей эле. Google, Facebook, Apple үчүн ушунчалык таланттуу, ушунчалык гениалдуу, ушунчалык күчтүү математик, программист адам ушунчалык күчтүү адам болуш керек да.
же болбосо ушунчалык тырышчак адам болуш керек да. Андай умный болбосоң, ушунча тырышып, ошонун баарын издеп, концепция кылып, башынан аягына чейин жасаса, в итоге менин жашоомдун эң чоң цели бул ушул компанияга өтүш керек. Мен ошон үчүн бүт нерсени бере алам. Типа немемди бере алам деп туруп изденсе адам, анда өтө алат. Жашооңдун аягына чейин өтөм десең. То есть чоң коюп, мен целим ушул жака өтүү. Буга өтүш үчүн чоң компаниялар да бар. Мисалы Google'да окуган Тилек Мамутов деген биздин мекендешибиз, Outtalent деген стартап бар. Ал ошол компанияга өтүш үчүн адамдарды үйрөтөт, кантип өтүш керек деп. То есть ал жактан өзүнүн алгоритмдери бар, кантип сүйлөшүң керек, кантип жооп беришиң керек, кантип иштешиң керек, кантип окушуң керек. Бүт бар даяр, бүтөт, анан өткөрүп беришет. Бирок анча чындап эле таланттуу болушуң керек, же болбосо таланттуумун дешиң керек, или көп окушуң керек. Бирок все возможно. Жөө барсаң да өтүп кетем десең. Элесе Google'га өтөм деп туруп дүйнө жүзүн жөө баса, Google деле бир күн көрөт да, бул жөө келатат Google'га өтөм деп. Google картаны ачып алып иши, мен бартам сага деп. Эң uzun жол экен, немеден, Магадандан баштап, Россиянын эң Сибиринен бүт неменин баарын ылдешен Кейптаун, Южно-Африканский неме мамлекетке чейин баса турган жол бар экен да. Канча бир толтура күндө да. Ошол жөө өтөм деп туруп типа жазасаң, албетте көп адамдар көп кызыктуу нерселерди кылат дүйнөдө, так что баары мүмкүн. Ооба. Outtalentке өтүш деле оор экен деп атышат. Албай коюп атыптыр. Азыр кризис келатат. Айтмакчы IT тренд болуп барат деле, бирок чоң кризис келатат, өзүңөр билгендей, согуш үчүн, пандемия үчүн, Кытайдагы болуп аткан иштер үчүн, так что Google'дан, Facebook'тан толтур адамдарды, миңдеген Twitter'ден миңдеген адамдарды уволить этип атат. Рынок чоң кризиске келатат, чоң оор жашоо келатат. Кышында особенно. Бирок кыргыздарга оңой эле болот, анткени кыргыздар башынан эле кыйналып жашап келатат. Канчалык кыйналып жашасаң, ошончолук оңой да. Типа кагаз жок десе, кагаз жок, в принципе бизге кагаздын да кереги жок болчу. Жакшы, ооба туура. Кризис өзү бизге өтпөйт деле. Бирок дүйнө бул кризистен абдан коркуп атат, көрүп атабыз. Азамат агай, трейдинг таргет менен тапкандар реально эле табышабы или обманбы? Подробнее деп түшүндүрүп коесузбу деп. Реально эле тапкандар бар. Опять же баш иштегендер да. Бирок трейдинг, если сен түшүнбөсөң трейдингти, скорее всего таппайсың да. Трейдинг аябай неме сыяктуу, лотереяда эмес, казино сыяктуу. Казинода всегда бар утуп турат. Типа казинода эч ким утпайт да, казино утат. Бирок какой-то бир кичинекей проценти утуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан трейдинг кылып аткан адам, если кичине трейдер болсо, баарын изилдесе, көпкө чейин неметсе, көпкө чейин сактап кошсо, учушу мүмкүн. Бирок ага да аябай көп неме керек, сабырдуулук. Мисалы азыр биткоин түшүп баратат, аябай катуу, еще дагы көп түшөт. Ошол түшкөндөн кийин өлө көп акчаны салып туруп, бир 2-3 жылга унутуп койсоң, 4 жылга. Анан 4 жылдан кийин карасаң, өнүккөн болот да. Бирок 4 жыл адам күтөй. Опять же, нервте сен кайра карап отурасың, нерв болуп, туй, мен акчам кетип атат, асайып атат деп. Акча келеби, кетеби депчи. Андан көрө ошону билимге кошкон жакшы, же компания курганга кошсо болот. Билбейм, оор нерсе трейдинг деген. Рахмат ооба. Муну башында дагы менден сурады эле, эфир башталганга чейин кичине айтып берип аткам. Бардык эле нерседе билим, анан сабыр керек. Мындай любой нерсени билим менен кылса жакшы да, мындай кайфын чыгарып кыласың. Негизи Азамат мырза, дагы 22 суроо бар тилекке каршы. Анан сиздин убактыңыз кандай? Негизи 1 саат болду да. Мен негизи дагы бир жолугушуудан кийин жолугушуум бар эле. Что бир 2 суроо менен аяктасак болчу да. Макул. Демилгеде дизайн боюнча стажировка кылдык, пайдасы тийди. Чөйрөдө дагы фронтендер үчүн стажировка болобу дейт. Фронтендер үчүн. Чөйрө негизи вообще курс жөнүндө эмес, стажировка жөнүндө эмес, окуу жөнүндө эмес. Демилге жазып атканда биз просто чырак менен келечек
проектке жардам берели, көрсөтөлү деп кичине кошконбуз да. Чөйрөнүн концепциясы вообще башкача. Чөйрөдө деген адам өз алдынча демилгечил болуш керек. Өз алдынча инициативный болуш керек да. Адам келип мага ошол эле баягы неме нерсе. Мага ким качан келип жардам берип, качан келип үйрөтөт деген туура эмес суроо. Эч ким келип эч качан нерсесин үйрөтпөйт. Адам өзү сураш керек. Типа демилгечилер эле, чөйрөчүлөр, давайте отуруп алып азыр моулардын сайтын жазап беребиз чогуу. Ким кошулат мага? Чогуу жазайбыз десе, все, бир-эки адам кошулат да барып жаза берет. Чөйрөгө ошентип жазса сонун да. То есть креативдүү болуш керек да. Көп адамдар кыйналып атат, тегерек четте. Ошолорду көрсөңөр, көп көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөрдү көргөндөн кийин кайдыгер карап, бул мен чечпейм деп кетип калса, ал чечилбейт да. Ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылып көрүш керек да. Анан ошол көйгөйдү чечип атканда, ошол үйрөнүп аткан нерсеңерди стажировка катары жазасыңар болот. Экологиялык көйгөй көрүп атсаңар, ошол экологиялык нерсени жазганга IT жагынан сайтта Figma'на бирдеке жазап көрсөтүп, кыздарга, аялдарга жардам бере турган проекттерди жазса болот. Балдарга негизи көрүп атасыздар канча адам кыйналып атат. Сизде эшикке чыксаң, проблема бесконечность да. Ошол проблемаларды чечкенге аракет кылыш керек. Ошол чечип атканда, ошону креативдүү колдонуп, анан ошол проблеманы жалгыз чечпей, чөйрөдөн башка бирөөлөр менен чогуу чечсе болот да. Типа, давайте чогуу жасайбыз. Менде ушундай проблема бар, ошону ачык айтып, уялбай, ой, мен азыр бирөө жаман көрүп, жамандайт, бул сен чечпешек деген тема жок. Биз Facebook эмес, Инстаграм эмес, баарын жазса болот. Баарын келип эле, мен ушундай проблема көрдүм, давайте чогуу жазып көрөлүбүз. Или мектепте толтура кичинекей кыздар бар, үйрөнө албай, давайте ошого Figma үйрөтүп баштайбыз. Эң сонун проект да. Кичинекей кыздарга мектепте үйрөткөн Figma үйрөткөн. Буну деген портфолиоңо салсаңар, уже силерге очередь менен гранттар акча берет. Или международный эмерге барып айтсаңар болот, конференцияга барып выступать этсеңер болот. Кантип мен ушул мектептеги кыздар менен Figma'ны чогуу үйрөндүм деп. Да? Чоң көйгөйлөр бар да. Кичинекей окуучулар менен бир нерселер жазылса болот, студенттер менен, энелер менен, аялдар менен, то есть проблемалар толтура, ошонун баарын акырындап чогуу чечип кете берсе, ошо менен кызыктуу да. Ошол чоң салым болот. Ошонун арты менен чоң жумуштар чыгышы мүмкүн, чоң нерселер чечилиши мүмкүн. Главное, демилге болуш керек. Вот, биз болсо, биздин жанагы проекттерди жасаганга обязательно тоже жардамчылар керек болсо, бир нерсе керек болсо, стажировкалар керек болсо, стажировка вряд ли. Бирок бир нерсе керек болсо, биз да жазабыз. Жардам керек деген жерге жазабыз, кандай жардам керек определенный проектке. Силер болсо, жардам берем деген жерге жазгыла. Типа, мен Figma'да мындай жазалам, жардам берем. Мен там JavaScript жазалам, жардам берем. Мен тигин жазалам, жардам берем деп жазсаңар, все, бирөө жардам сурайт да. И ошентип үйрөнүп кетерсиз. Рахмат, Азамат мырза. Акыркы эки суроону мындай кошуп туруп берип атам. Кыргызстанда отуруп иштегенге кайсы курсту сунуштайсыз дейт. Эми Азамат мырза менимче сунуштабайт болуш керек, бирок ошого эле уда тандап туруп берип атам. Бир суроо бар экен. Учурда эмгек рыногунда кандай кесиптин ээлерине суроо талап жогору деген ушул экөөнү кошуп туруп бир жооп берсеңиз, анан жыйынтыктоо сөздү кылалы. Курстарды сунуштаганда мен курстарды деле чындап билбейт экенмин. Ошол Турат мырзанын курсун билем. Flutter'га жазылгыла. Жылдыз академиянын курстарын берем. жылдызакадемия.com деп алардагы ал жакка жазылсаңар болот. Калган курстарды өз алдынча издешиңер керек. Айта албайм. Ал эми кандай кесип керек? Бардык кесип керек. Кайсыл кесипти жазабасыңар, ошол кесип керек. Просто ошону жакшы жазаш керек да. От души. Ошол кесиптин профессионалы болуш керек да. Любой кесипти алса, ошонун майын чыгарып жазаса, өзүңө да жагат, башка бирөө акча төлөп бергенге даяр да. И ошол акча төлөп бергендин баасы канчалык ошол нерсени майын чыгарып көп жазайсың. Именно биз IT жөнүндө сүйлөшүп атсак, IT-де любой кесип керек. Дизайнер керек, SMM керек, программист керек, JavaScript керек, менеджерлер керек, Scrum мастерлер керек, баары керек. Просто ошону көп жазашың керек. Максимально көп или максимально качественный же максимально мындай супер инициативный болуп жазаш керек, типа, чтобы бир жазганда, чтобы баары көргөндөй болчу.
типа Coca-Cola'nын проектин с нуля жасап салдым дегенде ушундай чоң проект болуш керек да. А если жок майда чүйдө болсо анда аябай көп жазышың керек, там 10.000 саат. И анан ошондо профессионал болосуң, анан баары издеп баштайт сени. Башында жанагы неме университеттеги зачеткага окуйсуң, кийин зачетка сабак баштайт. Что жөн гана иштеш керек, ошону көп. Чарчабай. Рахмат. Азамат мырза, убактыңызды бөлүп, атайын ошол чөйрө үчүн, бул дагы бир чөйрө, келип бергениңизге чоң рахмат. Кудай буюрса, жана да сүйлөшкөнүбүздөй бул жерде да кеп кылгандай ошол биздин офистен дагы ошол чөйрө үчүн атайын бир орундарды берүүгө биз даярбыз, кудай буюрса. Биз негизи буга чейин ар дайым эле ачык болуп келгенбиз. Көп эле адамдарга мындай даже келип отуруп иштечи биздин офиске депчи, себеби өзүңүз айткандай ошол жакшы чөйрө өтө маанилүү. Айрыкча ошо айтини жаңы баштап аткандар, үйрөнүп аткандар мындай чөйрө табылбайт. Анан чөйрө менен чындап эле Кыргызстанда өтө мындай көйгөй көп. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир проекттерди жасай берсек, бир күнү болбосо бир күнү ошол чоң компаниялар биздин артыбыздан ээрчит деп ишенебиз да баягы. Мен муну дагы көп колдоном. Иш издеген эмес, иш сени издеген адис бол деп. Ошол деле ушул мисалда болот. Акыркы бир жыйынтыктоочу коштошуу сөзүңүздү айтып коюңуз. Чоң рахмат. Ооба. Биринчиден Турат мырзага рахмат, чакырып, анан ошол компаниясынын ичине место берип атканына, буюрса ошол жерден дагы чөйрө жаратман борбору деп ачылат, ал жактан дагы чөйрө проекттерин иштесе болот, же чөйрөнүн жолугушууларына катышса болот. Анан сиздерге дагы рахмат, ушинтип кызыгып атканыңарга, колдоп, аралашып жүргөнүңөргө. Ушундан башталат, акырындык менен. Баары эле сонун болуп эметип кеткен эмес, акырындык менен башталат. Биринчи ушундай суроолорду берилет, анан изденет адам. Главное таштабаш керек да. Эң нерсе, ой, мен там 5 нерсени билбейт экенмин, менден эч нерсе чыкпайт экен, курстар жок экен, же курстарды үйрөнүп таштап салат экенмин деп баягы жашоодогу бытка чөгүп кетпеш керек да. Анткени баратканда жолдо ар кандай оор нерселер жолугат. Жанындагы жакшы адамдар түшүнбөйт, айтат, сен анын эмне кереги бар, аны таштачы, андан көрө барып тигин жасасаң болмок, базарга барып тигин сатсаң оңоюраак жүрмөксүң. Андан көрө күйөөгө тийбейсиңби, бала төрөбөйсүңбү, же болбосо үйлөнбөйсүңбү, анын эмне кереги бар, жүрүп тигин эле жасачы деп көп адамдар неметет да, өз оюн айтып бурат да. Бирок адамдын өзүнүн ичинде бир кандайдыр бир кыялы бар, бир кандайдыр бир чоң нерсеси бар да. Ошол нерсеге ишениш керек адам. Ошол нерсени ишенип, ошону кое бербей, ошону эстеп, каалап, ошол жөнүндө мечтать этип, ошону визуализировать этип, ой, мен ушинтип, если Парижге баргысы келсе, ой, мен ушу Парижге барып, жана Эйфель башына сүрөткө түшөм, или там бир нерсе кылам десе, адам ошону ойлоп жүрсө, ошол нерсе болушу мүмкүн. Же болбосо жок, мен Кыргызстанда отуруп, жайлоодо мындай чоң нерсе жасайм, ошол ата энем чогуу менен жашайбыз, анан чоң үй салабыз, анан чоң балдарыбыз менен жакшы болобуз десе, тоже жакшы нерсе. И обязательно башка кетишүүчү. Ошого ишенип, анан аракет кыла бериш керек. Жеңилбей. Оор болот. Аябай оор болот. Жашоо өзү оор. Үйлөнгөндө оор болот, анан балалар болгондо оор болот, анан аны багышканда да оор болот, анан үйрөткөн, алар чоңойгондо дагы оор болот. То есть жеңил болбойт эч качан. Ошондуктан ошол оор нерсени кабыл алып, ошол нерсе менен акырын алда кете бериш керек да. Аңсаңыз киргенсиз, биз Кыргызстандагы башка оор нерселер үстүбүзгө түшүп атпайбы? Кемпер абаттым деп салдыңар деген темаларчы. Бирок ошондуктан ошонун баарын тип кой деп, чөйрөгө кирейин, мен кой бергиле салайын деп туруп, алдыңа максатты коюп, ошол жака кете бериш керек. И бир күнү ошого жетесиңер да. Мен силерге отвечаю. Мен ошол жайлоонун тоосунун башына ат минип бараткан ушинтип ойлочумун да. Мен кийин бир чоң отуруп, ушуну баарына сонун нерселерди айтып берем, отуруп айтып берип атам да. И баарыңар мени угуп атасыздар, хотя мен силерге эч ким эмесмин да, тааныбайбыз да бири-бирибизди, жөн эле жолуктук. Бирок эми таанышып калдык, жакшы сүйлөшүп атабыз, ишенип айтып атабыз. Мен ошол мисал менен көрсөтүп атам. Менде деле азыр баары жыргал эмес да, типа силер ойлобогула, вот азыр тиякта отурат, оңой баары айтат.
Меники деле силердикиндей жашоом оор да, типа. Менде деле ошол оор нерселер бар күнүгө. Мен деле ошол нерселерди калам. Бирок аракет кылып, ошого карабай бир нерсени жасаганга аракет кылам. Анткени бул менин көңүлүм ушундай, бул менин кыялым ушундай. Мен ушундай нерсени жасаганды жакшы көрөм. Изилдеп көрсөмчү. Значит, мен аны жасашым керек. Ошо менин жашоом менин кызыктуу болот буюрса. Кызыктуу эле, чындап эле. Мисалы азыр Кыргызстанга барам. Эмдиги жума 27-синде Бишкекте болом. Бишкекте жолугушуу болот. Ким менен жолугуп, светке түшүп, саламдашып, учурашкысы келсе, келгиле, точно адреси дагы айтылат, чөйрөдөн айтылат. Ал жактан Турат мырза менен да жолугабыз. Турат мырза менен да көп иштешебиз, бирок онлайн жолуга элекпиз. Көп адамдар менен жолуга элекпиз. Жолугабыз, сүйлөшөбүз, кыялдарыбызды коебуз, дагы чоң иштерди чогуу жасайбыз деп. Так что баары алдыда. Оор нерсе болсо камсынабагыла, баары жакшы болот. Чоң рахмат, Азамат мырза. Жана ошондой эле баардык конокторго чоң рахмат келип бергениңиздерге. Записти токтотуп атаман да.